Assalamu алейкум, қалың қырғыз жұртшылығыбыз Ақтаңдай телекөрсөсү сіздердің назарыңыздарда. Бүгін Ақтаңдай телекөрсөсү өзгөчө, айрыкча ушул қырғыз жұртыбызга аттың кашкасындай таанымал Ақтаңдай акын, қырғыз эл акыны Жезтаңдай коомдук фондунун жетекчиси, жалпы қырғыз элибизге таанымал элибиз сүйүп уккан ушул төкмө Рахматулла Козыкеев агабыз баш болуп, биздин жаш мына өнөр ээлери, тайларыбыз, анан арабызда мына бүгүн бир апабыз олтурат. Апабыз ошол атайын бул жака Курманбекти айтып берем деп келип олтурат. Анда ошол салт боюнча Раке куш келипсиздер бардыңыздар. Бүгүнкү биздин көрсөтүүгө акындык салт, акындык нарк, элдик өнөрдүн туу чокусу бул төкмөлүк манас айтуу деп коет. Ошол акындык өнөр менен эле өзүңүз эми эл журт менен бир амандашып бериңиз. Андан кийин анан кепти улап кетелик. Ақтаңдай теле берүүнүң атпай кыргыз калкыма айтайын анда саламда. Эл терден чыксак деп эртелеп таштап келдик каламда. Эриште келдим жанымаң эки бирдей баламда. Тынар менен Баястан бүгүн айткандан ишке жарайба. Кандай балдар келди деп калдайган элим карайба. Жакшылабырда берсин деп жалпы журтум самайда. Абдыке саган рахмат, Ақтаңдай берүү кубаттап, эчендердин ырдатып, эл астында сындатып, уккандардын барысын муютуп абдан жыргатып, эмгек кылдың талбадың, эмгегиңдин барысын эл журтуңа арнадың, акындык деген өнөрдө туу кылып колго кармадың. Кече теледен уктум кабарың, кең Сибирге барганың, Токтогулдай атанын толгонуп колу байланган түрмөдөн кабар алганың. Ал жерге барып дагы да эчендерди жастыңыз, ак кагазга бастыңыз. Бул да болсо кабыке көрө турган чынында таалайыңыз бактыңыз. Куттуу болсун олтурган эл терлеген тактыңыз. Ақтаңдайды сайратып, ачылган гүлдөй жайнатып, моугондой болгон балдардын Ақтаңдай тилин карача албуттантып сайратып, ачылган гүлдөй жайнатып эчендерин ырдаттың, эл астында сындаттың. Бүгүн турду кандай эжемде туурга конгон кушундай болуп турган кузугуң. Байкап турсам карача ушулардын барысын ырдатканы турасың, ыргумарындай курасың. Атпай кыргыз калкымаң ыркесеңдин ушундайлыгы теледен жакшы сунасың. Эмиң Абдыке саган рахмат, Токтогулдай атанын 155 жылдык тоюна даярданып кубанып, ыргаң уланып, ырын уккан бүтүндөй ырыстың элим кубанып. Токтогулдай атанын өзүң өтүп кетси да өрөөндө калган карача өнөрү жатат чубалып. Антип айткан себебим ырыстуу кыргыз калкыбыз Токтогул десе дайыма толгонуп турат той кубанып. Эми барп атанын майрамы желбиреп турат карача. Кең сузактын жеринде желбиреген баяга төкмөлүктүн байрагы арбагы колдоп жүрсүн деп атпай кыргыз баалады. Барбатан бала күнүндөн эчен жерде сайрады. Калтылган болсо чынында калыс эмгек каймага. Азыркы кестең ал жерде болуп жаткан кезеги 135 жылдык майрамы ошондой болуп дайыма. Өнөрү шаңга бөлөнсүн, өнөрү кыргыз аймага. Ары убактан ушундай өсө берсин деп тилдим. Баястан менен Тынардай жакшынакай балдара. Ушулардын барысын өзүң таптап өстүрүп, эрежеге жеткирип таптап жүргөн баласың. Эшен жерге барганда эл кызматын аткарып, Ала Тоо кыргыз калганда Абдыбали келди деп атпа журтум баркталып, анда эмесең абыке төргө келдим сайрайын төкмөдү турган кезинде таңдай тилим кайрайын. Бүгүн Алатпа кыргыз калкыма Ақтаңдай тилим сайратып, ачылган гүлдөй жайнайын. Антендигин себеби Абдыке башында жакшы кеп айттың, эл акыны келди эле, эл ырда берсин деп элге кабар сен айттың. Ошондуктан мынаке ырдап турам мен бүгүн ырыстуу кыргыз калкыма. Ар дайым аралашып жүргөнбүз эли шаргак биз болуп, Алатоо кыргызды жалпыга. Разымын Абдыкең Ақтаңдай деген берүүнүң алтындай болгон салтына. Мунун жеткенде бар баркына. Ошондуктан туугандар Ақтаңдайдан чыккандар дайым белгилүү болот жалпыга. Ошондуктан карачың разыбыз барыбыз ырыстың элдин даңкына. Анда эмесең Абыке кезекти дагы берели жаштар менен мынакең олтурган жалпы жаштарга айланайын мынаке. Тынар деген тынарым, уккан элдин барысы, канып калсын кумарың. Баястаным сайрасын, бакылдап тилин бул жерде, Ақтаңдай тилин кайрасын. Турдукан элем талбасын, туйгун куштай олтуруп, таалайдын элдин барына. Курманбек деген чоңдасаң, куюлтуп ырдап арнасын.
Кыскасы тактап айткандан өнөрдөн өң ийгиликтер туугандарда өтпүрү жалгасын. Арыбактан абыке шыдыр болсун жолуңуз. Орундасын дайымың ойлого максат оюңуз. Боло берсин деп дилем актаңдай берүү тоюңуз. Ушундан дайым уланат биздин ырлай турган жолубуз. Мына ел акынынын эки ооз ушул элге айткан кеби мына олтурган жаш карынды айрыкча көгүлтүр экрандан караган элдин бардыгын элжиретип ушул кызыл тилди бир сабап бердиңиз. Сизге ушул бекем ден соолуктарды каалайбыз. Анан мына ушул эл-тээр телеканалыбыздан далай ушул жакшылыктарга жарчы болуп бул жерден биздин жана Актаңдайда уюштурган элдик каналда уюштурган Алтын комуздун дагы ээси өзүңүз болгонсуз. Ошол нерселер мына чоң жакшы бийиктиктерге жетелеп эл акыны болдуңуз дегендей. Эми Ыраке ушул элдик өнөр эл бар кезде бул карыбайт экен, эл бар кезде жашарат экен. Улам баягы муун өткөн сайын артыбыздан жаштар келет экен. Азыр эле өзүңүз айткандай мына кадимки өзүңүз жанында жүрүп калдыңыз. Кошо жүрдүк. Мен алгачкы ушул өнөргө келгенде өнөр жактан атам Акимбек Буркан, анан акындык жактан Боролдоев Султан деп койчу. Ошол Боролдоев Султандын мындай айтканда урпактарынан биздин ушул азыр комузду колго кармап ушул акындык өнөрдү аркаласам деп жүргөн ушул азыр өзүңүз мактап жактаган Тынардай уулубузга кезекти берели. Тынар келеми. Тынарды дагы бир угуп, элибиз өзү баамдап, өзү сынап берсин. Анан мына уулубуз келип отурат. Уулубузга кезек беребиз Баястанга, анан Баястандын ырын угабыз дегендей. Элдик ырлардан ырдап берейин, санат ырлардан. Ne bolboyt, bir bolboyun el bolboyt. Kamkorduk görgönde kalkına, eyiligene kem bolboyt. Jar bulanıp de su bolboyt, жалгыз ölsö çu bolboyt. Bu dünyeden ne tersin? Bir günün ötüp getersin. Opası yok de dünyanın tübüne kiminle jetersin. Gelerinden dünya gemi beserdine mülküsün. Yeterinde de dünya yerüden kaçkan tülgüsün. Gelerinden dünya özüngö bütkene taldaysın. Yeterinden dünyanın ölümden beter aldaysın. Canından acal de tursa da, jalantıp kılıçı sunsa da, jabıgıp yürekte kansırap, irmelbey gözü de tunsa da baktığa toy koydu adam zaten. Halamdı cekenge bilse da, altından üygöne girse da, asmandan yıldız den aralap, ay nurun karma be minse da baktığa toy koydu adam zaten. Kılındı kıylanı görse da, kızıktı жалгызы bölse da, kırçınday jaştanen ayrılıp, kıymılsız güngöne gönse da ömürgö toy koydu adam zaten. Ömürgö toy koydu adam zaten. Böyle. Ha belli. Mına Ayak taştaşı jakşı. Ушул Ыраке сиздерди сынга коебуз, элдин сынына коебуз ушундай жигиттерди. Эми ушул чу деген жерден ушундай шаңкылдап, ырдап турушса, келечектин ээлери ушулар. Албетте, албетте. Бизден кийин кала турган балдар ушулар дегендей. Ушулар биздин өнөрдү улап кете турган ушул жигиттер. Эми бул жактан ушул Жалал Абадтан өзүңүз жандоочу кийик аттырат да. Бул жандоочу сиз жеңем болуп
Ал жерде ошол Гүлкайыр продюсердик борборунда эмгектенип, ал жерде талантын үйрөтүп, ал жерде ошол маданият техникумда окуп атат экенсиң уулубуз. Анда кезекти берелик. Бир жакшы чыгарма угалы, кайсы чыгарманы угабыз анда? Биз азыркы кезекте Найман эне деген чыгарманы аткарып берем. Бул жомок өзөгүмдү үртөп сөгөт, чындыгын ырастаби бул жомоктун. Эн талай эрме чөлдө апапак куш дөлөн байлап учуп жүрөт. Дөлөнбай, 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 Казактын кең дарханын таласында. Эн талай эрме чөлдүн арасында. Желмаян төгө минип бир байбиче, желдирип келе жатты шашке манда. Ким дейсиң бул байбиче Найман апа? Азыр ал тагдырын абдан капа. Жалгызын жоготконго ич ачышып, жалдырап көзүн салат эки жака. Бечара унутулуп ыйлап, бел тутуп өткөн күндү эске салат. Жалгызын кандай кылып чоңойт эле, жараткан огудай атаганат. Бечара кандай кылып чоңойгондо, жат тартып кылыч шилтеп торулгондон, жарады эл ишине ар намыска, жашкары бары көрдү жо чабышта. Капыстан чуулганду кептер тарап, кыргызым дүрбөлөңгө түшүп самат. Тургула тургун элим жо келди деп, угулду үндөр улам чаңырыктар. Аттанып кыргыз эли жого каршы, алдыда улуу барат колдун башы. Бечара Найман эне калып калды, уулуна берем деген бышпай ашы. Жок, 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 чучуктай чаңыр деми байкуш эне, жоламан сен ушинсин дедим беле. Кыйкырып бозду быйлап зар какшаса, кара жер жердигинен түрткөн менен. Энеге баары эми бирдей болду, эңсеп күтөт уулунун келчи жолун. Жылдар өттү баары бир эне күтөт, жылдызы келүүчүдөй сунуп колун. Бир күнү түшкөм ауыл үй жанынан, биригип кербен өтүп бара жатты. Байбиче кербендерге кымыз сунуп, ак бата ак тилегин алып атты. Ак бата тилегиңер уулума деп, бечара Найман кемпир тилек кылды. Аңгыча кербен башы сөз баштады, абай куш эне ага кулак түрдү. Ел аты берме чөлдүн арасынан, кер мурут жигит көрдүк төө кайтарган. Сезбестен күндүн аптап ысыктыгын, селдире басып жүрөттү артынан. Сүрдүсүн кишигөрү бери качат, уулум бери келгин жакын десем, унтулуп макурсымал бизден качат. Сиз да улуу жоламан улуу экенин, уулумду издеп өчүмүн бекенмин. Шерп байлап муну ушинтип жолго чыкты, төминип камчыланып оңго солго.
Аптадан өтүп қалды чыққанына, ағудай жеткірігір мақсатыма. Алыстан қалын төнін үйрін көріп, ашықты қылдамдан ат қамчылана. Жел жетпей желгеніне желмаяндың, бателе бір парды төгі жақын, көчіні көрі замат дару танып, қиқырды жоламан деп үнін барын. Қиқырың үнді ұғып жалқарады, көздері ене көзін бір арбады. Бұлығып ене тұрды ұлын тектеп, бурулу кетті малсың ары. Құлыным деп ұшып түшті желмаяндан, тұрғырым танысың бұбы мен апаң. Естечі атыңдайчы атаңдайчы, білесің бе ермегім кім бол сен атаң. Дал болғындай башын чайқап, мөндүрөбүн чыгарып маңқұрт деді. Ушул сөз құлақ ұғып байқұш ене, бұлығып сөйлей албай ейлай берді. Жоқ құдая жоқ дегенде, өз қолыман ақырқыдан берсем емне. Тоқто қағылайын қайрыл чартқа, деп сарқақшап қалып қалдын айман ене. Әбәлі Азамат Баястан. Мына өзінше бір атқарушылық емес дағы, өзінше бір башқача екен, жаштық демменен, жаштық ықмаменен дегендей бі, ушыл шығармашыл игіліктер болсын. Айрықша ушыл мына Гүлқайыр продюсерлік борборында ал жерде көбірек баяғы биге жөндөмді бол, ұрға жөндөмді бол, онан дастанды да көбірек. Мына санаттарды мындай залқардың жанында жүресіңер, үйрене жүргілі. Урматтуу телекөрөрмандар, сіздер Ақтаңдай телекөрсөсүн көрүп жатасыздар. Ақтаңдай телекөрсөсүнүн коноктору мына кыргыз эл акыны биздин атактуу инсаныбыз Рахматулла Козукеев баш болгон мына биздин жаш келечектин ээлери бөбөктөрүбүз десек жаңылбайбыз, бөбөктөрүбүз. Эми ошонун ичинде бул жакта биздин Турдукан апабыз келип отурат. Турдукан апа куш келипсиз. Анам көптөн бери ушул Турдукан апабыз менен ушул байланышып, бир Актаңдайдан бир эл журтубузга кадимки Курманбек эпосунан үзүндү айтып берсем деп жүрөт. Эми кезекти сизге берелик. Сизден угалык эми Курманбекте. Мен бул Курманбекти башынан эле жакшы көрүп жүрчүмүн. Мен өзү Жалал Абад областынын Сузак районунан төрөлгөнмүн. Анан бул Курманбектин баш жагын Роза Аманова, Туганбай Адиевтер айтып жүрүшөт. Жарымынан ылдый мен айтып берсем деп тилек кылып жүрөм. Жакшы болот. Угалык анда. Оғандың ханы Бакбурхан Курманбектен жеңилгенден кийин уада боюнча кызы Канышайды Курманбекке бермек болот. 40 күн кыңшылатып, 30 күн оюн салып, 30 нардын жүгү менен никесин кыйып, кул күңүн кошуп, күйөө кызын батасын берип узатат. Курманбек элине Канышайды алып келип, Кашкардан аккан досун алдырып, куда сөөгүн чакырып, элине чоң той берет. Тойго келгендердин бардыгын ыраазы кылып узатып жатып калат. Арадан 5-6 жыл өткөндөн кийин өзүнчө жатып ойлонуп, мен Кыргыз Кыпчактын ханы болсом, Кашкардын ханы аккан досум болсо, Оғандын ханынын кызын алсам, Калмактан жылда алым алсам, досум аккан менен канатташ Турпанга ордо салдырайын деп, салдырган ордосу 2 жыл дегенде бүтөт. Жакынын жамдап коюп, атама барып учурашып келейин деп, 40 жигитин ээрчитип жөнөп калат. Жолдо келе жатып, Калмакка барар күнүнөн 3 ай өтүп кеткенин эстеп, 40 жигитин чакырып айтып турган жери.
Аталаштан артығым, жатындаштан жақыным, жаш күнімден бер жақа бір айтылған ақылым. Тел торатты атамдан ей, сұрап келген ақырын ей. Енелеште ер көскөн, езелки сырын кеңешкен, адалды жесек бір жеген, атасы башка дебеген. Акылдашым 40 жигит, айбатымсың барың тең, тобур чагатым мингендер, торко тонум кийгендер, тотекедей туюлтуп, душманды беттеп сүргөндөр, каратымды мингендер, касторко тонум кийгендер, кассанаган жо болсо, кайраты менен сүргөндөр, канатымды жетилтип, каралды болуп жүргөндөр, ак тузумду таткандар, ак ордомдо жаткандар, кылчаңдабай душманга кылычымды чапкандар, 40 жигитим аттанып эй, кантейтке чапчаң бар эй. Кара тандай калмака, жылда бір мал бар челем, караптатып четинен, кабарчыны сал челем. Каралым 3 ай өтүптүр, калмака барар күнүмөн, камынып калды бекен деп, кара жандан түңүлөм, кезегимдин өткөнүн, ойлоно калдым бүгүн мен. Атама ылдан баргыла, салам берип алдым, колуңарды кошуруп, акыл кеңеш салгыла, кабыл алса тейит каней, кечикпей келип калгылаң эй. 6 ай сапары жол жүрсө, арыбаган тел торат, ачка жүрсө арыктап, талыбаган тел торат, 60 асый болгуча, карыбаган тел торат. 7 ай сапары жол жүрсө, арыбаган тел торат, жем жебесе арыктап, талыбаган тел торат. 70 асый болгуча, карыбаган тел торат. Күмүш саат колуңдан бурап келген 40 жигит, күлүк атын атамдан сурап келген 40 жигит. Күлүктү минсем калмакты, кырар белгим 40 жигит. Алтын саат колуңдан бурап келген 40 жигит, арыбас талбас тулпарды сурап келген 40 жигит. Тулпарды минсем калмактың эй, алар белгим 40 жигит эй. Жалгыз уулуң Курманбек, тел турат берсең минетте, жого түшүп жөнөсө, жонун сырын билетте. Душманга сүрдү Курманбек, тулпарды берсең минетте, кара шары камбылга карышкырдай киретте. Кабылан сүрдү баатырың, калмактын жайын билетте. Ат сурадык таксырде, батасын берип калсын де, кызматын кылар мен бармын, кызыгыма батсын де. Анттуу жого кор кылбай, айласын өзү тапсын де. Кабарымды атама айтып келген 40 жигит, бербесе да кечикпей кайтып келген 40 жигит эй. 40 жигит кырда туруп, Курманбектин сөзүн угуп, 40 тең аттанып, жолго түшүп шаттанып, каарду кан эле, какшыкчыл чал эле деп сактанып, Тейиткандын алдына барып, аттан түшө калып, колдорун куушуруп, баласы Курманбектин саламын Тейитканга айтып турган жери. Ассалому алейкум, асылдатка каныбыз, балаңдан алик алыңыз, амандашып кетүүгө алдыңа келдик барыбыз. Алдыңызда Таксырхан, арзыбызды айталык, аттанышка аз калды, амандашып кайталык. Жан аябай жалгызың, жашынан
элди кайтарып, калмакка бүлүк салуучу каралым 3 ай өттү деп, камы бүтсө калмактар талап кетет элди деп, калмактан калың эл коргобой ат сурады Курманбек эй. Теке жомарт эл торат, атам берсе минем дейт, ок өтпөгөн ак олпок айдалыма кием дейт, тоодак тепкен шум кардай калмактарга тием дейт, аябай атын берсин дейт, атам тейип келсин дейт, алтын уус шаарымды атам келип көрсүн дейт. Халкыңдан бир мал алдырбай, душманга бүлүк салдырбай, элиңди баккан Курманбек, эрең иштен мечендин эбин тапкан Курманбек, жоон сунуп жол бербес, жооңду сапкан Курманбек. Курманбек да өз балаң, 40 жигит да өз балаң, ушулардын барысы айтканыңдан чыкпаган, акыл берсең тейит айтканың айыктаган, жоо сайса бир сайган, туу сайса бир сайган, амандыгын тилейбиз Курманбекти Кудайдан, тиер кези таксырхан, жалгызыңа чоң пайдаң, сагыныптыр шумкарың, салышарга чабытын, жашынан бери жалгызың, эрдегенин бары чын, кайдыгер жого кетирбе, каралдыңдын намызын, тулпар чыкты башыңа, туулгандан бир атың, чыгарбагын душманга, чырагыңдын аятын, жооп берсеңиз кайталык, душмандын сезин кайтарып, Курманбек батырга сизден салам айталык, берилсе болду тел торат, жого минсин кайталык, угулар бекен арыздат, берилсе болду тел торат, тел торуну берет деп Курманбек тосуп олтурат эй. Тейиткан 40 жигитке акырая карап, ачууланып, мага кеңешпестен калмакка чабуул салат. Менин тилим албастан өзү билип катын алат. Менин керегим тийбей, атымдын кереги тийиптирбе? Мен ат бере албаймын деп Курманбекти каргап турган жери. Атымды бербейм 40 жигит, аңылда бүргөн катарит, каранет канкорго кандай ата ат берет, ата безер немеден атасы кантип күн көрөт, пейли жаман уулума бере албаймын атымды, менден жакын асырайт кан төгүшкөн жатымды, менин тилим албастан өзүнчө алса катынды, атасы тейит мен болсом айтканыма көнбөсө, аруакта сындырып душманынча көрбөсө, мындай бала курусун көңүлүм тынбайт өлбөсө, аруак тилим алган жок, айтканыма барган жок, атышып жүрүп Курманбек, калмактан өлсө арман жок, тоодой болсун алтыным, томуктай берер жардам жок, тел торумду Курманбек айбайласам магытты, аруак минип карытты, жай семирсем магытты, жашатымды карытты, кайратымды кетирип, канатымды талытты, теке жомар тел торат, жаныма өлчөп минерим, жамандашып жоо келсе, жалтанбай тике кирерим, бардык калмак каныңдын, баса сайсын жүрөгүн, кара таандай калмактар, катырсын таштай тилегин, көдөнүн айза аралап, көкүрөгүн жаралап, көмөлөсүн калмактар, көк жалыңды камалап, көдөнүнөн кара кан, көп куюлсун салалап, көп калмактар каныңды, көкпөрү тарсын талалап, жүрөгүн айза аралап, жүлүнүн кошо жаралап, жер жайнаган калмактар, жер таянсын камалап, алтын ооз шаарыңды талкаласын камалап, ак баяндан жер бөлдү, ажыратып эл бөлдү, анык балам деп жүрсөм, арам сана төрөлдү, мындай ата безердин тибинде жүзүн көрөмбү, өлүп кетсем торатка, сөгүмдү жүктөтөм, тубардан
Atan tuğunu saydırıp düşmanıma tiktetem. Ağolpoktu üstüme azem menen büktetem. Ağolpoktu beribeymin sögüme japtıram. Tel torunu beribeymin körbaygeme çaptıram. Gökke çıkpey kanığa kaytıp bargın 40 jigit. Kargadı seni atan dep aytıp bargın 40 jigit. Bastırgıla tuzurgur söz жаңырты un çıkpay. Karlansam kuratan jay kuragan çırpıktay. Açuma tiysen barыңды başыңды gana julamey çımçıktay. Мына өтө мына бир кезде ыракем жанагы Сембетейчи энени көрүп калдык да, Сейден энебизди. Эми Турдукан апабызды бу неме Курманбекчи Турдукан дейт окшойм. Рахмат сизге ушул баягы өзүнчө сыр сандык экен. Эми чоң рахмат. Баягы убакытта дагы бир неме айтып болгондо, актаңдай болгондо дагы ырдатып кетебиз. Өзүнчө бир берүү кылышыбыз керек экен Курманбек жөнүндө. Мына актаңдай телекөрсөтүүсүндө ушундай бир кызыктуу эжебиз, балдарыбыз ырдап берип олтурат. Эми Ыраке сизге кайрылар. Сиз дагы баягы жаш чагыңызда далай залкарлардын жанында жүрдүңүз. Айрыкча Ашыкем менен мынандай кенедей кезиңизде Ашыкем менен айтышканыңызды угуп жүрөбүз. Балким мына мен элестетип олтурам. Мына азыр бул жерде биздин уулубуз тим эле темилип олтурат. Ошондой кезиңиз болсо керек. Ошол Ашыралы Айталиев менен жолугушканыңызды бир айтып бериңиз эми эл менен угуп. Рахмат. Эми абыке өмүр деген учкан куш экен. Тез өтө турбайбы. Бир кезде өзүңүз айткандай бармактай бала кезде ушу залкалар жандап калдык. Өзүңүз көбүн тартып калдыңыз. Элдирчи эстебей аксакалды. Алпырчы Ашыралына туура сөздөн тайбаган Тууганбай бибди. Залкар доорусун Залкар Замбыл Үксөнбаев мына азыр аксакал уруш киши. Эми айыл жериндеги төкмөлөрүбүз Тайырбек Тасбак түгүлөк кандай убакыт эле. Рысбелдин Сыгысак Барпиев, таланты күчтүү Тасмаевтер бар эле. Мына Боролдоев деп айтып турабыз бардыгын. Токтосун экелер, ошолордун бардыгы биздин көз алдыбызда турат. Себеби баягы аганы көрүп үйүнө чөттөгөндө артынан ээрчип калдык. Ошолор баскандай басып, ошолор комуш серкинде чертели деп ниет кылдык. Өзүңүз айткандай ушул балдар бизди көрүп, Кудай буйрса биздин атыбызды атап, ырдап, жакшынакай өнөр жүгүш болуп, жакшыдан жакшы нерсе жүгүш болуп алат дегендей, эми талант ташкындай берсин. Эми негизи абыке сиздин мээнетиңиз чоң. Элдин арасынан ушу күрөлгөн кумдун ичинен алтын тапкандай, күмүш тапкандай мындай таланттар таап келип, элге жарыя кыласыз. Мына биринчи көрүп отурам, азыр ушундай залкар энелер калбай калды. Ушундай бир жакшынакай маанилүү дастан айткан, ушундай санат айткандар жок болуп кетти. Эми чындыгында айтып бер десеңиз айтып берейин. Биз чоң залкарларды көрүп калдык айланайындар. Ашырал деген чоң акыл эле, эстебес деген элчи Тууганбай ага. Мен буларга эрке бала болуп жүрдүм. Сырттан окушумун, искусствен институтунда. Анан эрке бала болуп, ар биринин үйүндө 10 күндөн түнөчүмүн. Эстекем күндө 10 күн, Тууганбайдыкында 10 күн, Ашкем күндө 10 күн деп. Анан Ашкеме көңүлүмө жагып, Ашкем себеби жаш бала менен баладай сүйлөшчү. Анан ошону алып келип, айылгап келип, ырдатып, өнөрүн жугуш кылсам кандай болот деп, өзүмчө ниет кылып анан бардым. Барсам отпускка чыгып аткан кез экен. Ашкемен ошо областы деп койсоң да. Ошо областын жалдап кезинен келдим. Ленин районунан келдим. Мада Ленин району, Нокен эмес, Ленин району. Ленин районунан келдим. Сизди устат кылып ала кетейин деп, өнөр жугуш болсун деп, өрөөнү аралатып, ырдатып, жаныңызда жүрүп, ырыңыздан үйрөнөйүн, четкен күйүңүздөн үйрөнөйүн, сүйлөгөн тилиңизден үйрөнөйүн деп бадылап сүйлөп атсам, атын ким деди? Токтоп сүйлөйт экен ал киши. Атын ким деди? Рахматулла десем, асмайын чегип, өзү кыргызсыңбы деди. Көрсө Рахматулла деген атты өөнү сурап турду. Анан кыргызмын Ашке дедим, кыргызмын десем анан анда макул барайлы деди. Анан Нел апабыз дешип анан келип калды. Анан эл кыдырып жүрөбүз. Келгенде эле Базакырган районунда райкомдун биринчи катчысы Айгөкүл Мырзакерим эжебиз. Көпүлдө иштеп турган мезгил. Аялдардан биринчи катчы болуп районду башкарып турган мезгил. Ашке менен жакшы экен. Аяшата деп коет экен. Ашке менен кучакташып эле көрүшүп калды. Айлана Ашке келиңиз Аяшата деди. Ой, иштериң жакшыбы деп калды. Жакшы чоң сүйлөт болуп атат. Сүйлөткө чыгып ырдап бересиз деди. Мен сизди атайын күтүп аттым эле. Абдан жакшы болду. Анан зал толгон бактакелерин сүйлөт экен. Ашкем чуга ырдамай болду. Жаштык деген жалым башка. Ашкем суусар кийсем мен деле бир жаман суусарым бар эле, түлкү тебетем, муну кийем. Күмүш кургурсанча
Курчанат күмүш куружум жок. Консерваны челегенен жабыштырган ак селенбей бар. Аны курчана коем, өтүккө коем. Өзүмчө эле кооздолуп атам. Ашкем сурады. Сен эмнеге даярданып атасың деди. Сиз менен айтчык депмин да. Дегендер ашкем барсылдап күлдү. Айланайын Ыраш деди. Бул сенин жүрөгүң тоодой жигит экенсиң. 17 жылда Токоң экөөбүз Замыкеңе эл аралатып акын кылдык. Сен айлаңа келсем деле айтчам десең жүрөгүң тоодой экен. Мейли чыгабыз экөөбүз деди. Ошондо сездим жаштыгымда. Башымдан ылдый бир чака муздак сууду куйганда чоочуп кеттим, ашкемен ырдабайм дедим. Мен дастанды даган даярданып атам. Сиз саламдап чыга бериңиз дедим. Жок, ниеттенип калдым, экөөбүз чыгабыз деди. Аны экөөбүз чыкмай болдук. Бир калтырайм. Эми балам болорунча болду. Мен сүйөп ырдайм, көбүрөөк ырдайм. Сен жооп берип кой эле ырдай бер. Калган өзүм окшоштурам деди. Анан сахнага чыктык. Чыккандан кийин жарыктык, атымды эле билет, баарын эле билет. Элдин астына чыкканда комузун күүлөп, бөлкүлдөк бөлөккө комузду коюп, ай толгон кези. Парашюттөй курчактын үстүнө комузду коюп коюп, анан комузду баштап, атым унутуп калбады. Атың ким эле деди. Рахматулла дедим. Рахматулла деп анан баштады. Ашкем өзүнүн ордуна ырдайын эми. Ой калкым мен бир нерседен чоочунам, баятам байкап олтурам. Бул айтышка чыккан балаңар атың Рахматулла коюлган. Мен муну ошондондой чоочунам. Чоңойгондо бул бала чайканачы болсун деп чактап койгон ат окшойт. Аман болсо бул балаң ашпозчу болуп жүрсүн деп атайлап койгон ат окшойт. Атыңды койгон жеңелериң балам арба куруп сарт окшойт. Дедим. Эл ду эле күлүп жыгылып калды, айланайын тер чыгып кетти. Эмне деп жооп бериш керек? Эл кудуркүрөтүп кол чабып атат, ашкем чач серпип коюп ырдап атат. Анан кайрана мага кезек келди. Жүрөгүм лакылдап, оозума келгенде ырдап кирдим анан. Калталантың ашыкеңе жаныңдан ырдап олтурам. Өнөр алсам арман жок өзүң окшош дубандан. Менин таятам чоң болду экен атымдын алып койгон Курандан. Өнөр алсам жаманбың өзүң окшош дубандан. Акын болсом деп жүрөм атпа журтум кубанган. Азыраак айтышка чыгып бергин деп калай калкыма угуп койгула. Ашыка мени жаш бала деп суранган. Деп ырдап атам. Деп ырдап атсам эле ашкем кайра алып ырдап атат. Партияга жаңы өттүм деп койдум эле, анда ашкем ырдайт. Эл астына келгенде бул элпектил бала турбайбы. Элдирип та шүнтүп ырдайбы. Байкадыңарбы туугандар, бул балаңар коммунист молдо турбайбы. Дейт, анда мен ырдап атам. Ашыкем деле туугандары, басса деле Кудай дейт, турса деле Кудай дейт. Ордолу бошко бир келдим, Рахматулла жан балам бир белгим олду барбы дейт. Белгим олду бар болсо барып таалим алсам дейт, жок дегенде курушуң кичине теспе тартып калсам дейт. Эртең Фрунзага баргандан артисттикти таштаймына, мен деле дин назарат болуп алсам дейт. Ой деп бир топко чейин чозуп ырдаштык. Элдин баары караңгы күлгү, кол чабылып атат. Бутум калтырайт, колум калтырайт. Эптеп аягына чыктык. Ашкем чындыгында залкалыкка салып эл менен жакшы учурашты. Элдин баягы даныйларды алып алган экен, ийгиликтерин айтты. Ел аябай жакшы узатты. Эшикке чыктым тердеп тепшип, айтышканым ушу болсун деп чечинип атам. Анда ашкем үйгө келип колду бер деди. Колду берсем, мен өлбөпмүн деди. Анан эмнеге айтып атат бул сөздү деп кой, мен өлбөйм. Мен өлбөпмүн. Буйруса, ашке деп айтып, ырымды айтып, учурашкан күнүмдү айтып жүрөсүң. Кудай буйруса, өнөрүңдү өркүндөт. Акындыгың таштаба деп, анан ошон менен эл аралашып ырдап калдык. Эми бир акындар менен көп көрүштүк. Тайырбай аке кандай залкар эле. Тайыр экем рахмат огомуз шерт эмес, өзүңүз көп тартып калдыңыз. Эки сезин чеңгенде бала кетчи. Бала күндө барганмын, бар пулан үлгү алганмын. Башынан комуз кармабай, баш бербей калган бармагым эле кетерле. Ошондо урдачу эле кайран кишилер өтүп кетти. Азыр Исак аке 86-га чыгыптыр. Өткөндө айылына зыярат кылып бардык.
Sizге чоң салам айтты. Ай, саламатта болсын. Амандығын сұрап қой деді. Абдуалиді көріп тұрам телевизордан дейді. Башымды екезен байқап айт деп қояды. Құдай бұйырса 86 жас деген чоң жас. Аман болсын, бар болсын, ошондо залқада тыныч болсын. Аман болсын. Жақсы саламы ошол кабыл болсын. Эми Ысакем дагы биздин устаттарыбыз, залкарлардын бири. Ошол залкарлардын баарын көзүн көрдүк, чынды айтканда. Мына балдар деле угуп, көрүп, ушулар деле таалим алса, буларга эртең эле кереги тиет. Ошол Ысакем менен баягы чоң айтыш билесиз 92-жылы. Ооба. Акын Токтосартты уюштурганда биринчи Ысакем менен айтышкам алганчы жолу. Жалаң ошол мен бешенеме залкарлар туш болуп, Ашкем менен да, Туганбай аке менен да айтышканга, Тайыр Бөктөкмө менен өзүңүз менен бир далай мына өзөңгүлөш болуп жүрөбүз. Эми Ыраке дагы бир кепти угуп жүрөм өзүңүздүн оозуңуздан. Мына Өзбекстанда дагы өзү негизи казак агайыны туугандар бар, акындар. Анан өзбек туугандардан ушул жанагы бакчылар деп коет. Бакчылар деп кичине акындыкты баягы негизи теги кыргыздар болуш керек, мен ушундай билем. Анан сиздин ошол жака барып дагы бир баягы Оңгорбек деген акын менен айтышканыңызды да угуп жүрөм. Ошондо эле эгер неме болсо айтып берсеңиз. Оңгорбек менен айтышкан сал одонураак эле айта берем. Айта бериңиз. 2000-жылы Термез шаарында Алпамыштын 1000 жылдыгы деп Манастан кийин туурашкан го. Өрөндөш өзбек калкыбыз Алпамыштын 1000 жылдыгы деп чакырып калды. Акындардан анан чакыруу келгенде мен жөнөп калдым. Эстекем айттым, казакчаны катырасың, өзбекчени өлтүрүп сүйлөйсүң. Сен эле барасың деп тамашалашып калды. Мен бардым. Барсам, акындар жок экен. Жараң эле өзүңүз айткан бакчыларды айт экен. Дастан сыяктуу болот экен кырлар. Дастандарды да. Ошолорду да айт экен, акындар эле чыгара берди. Анан 2 күн 3 күн катары эле ошондой болуп атты. Башында саламдашып ырдап коем, концерт акырында жаап коем. Анан өпкөн колтуктап баягы жылкы пейли мүнөз өзүм эле окшоймун деп. Өзүм эле окшоймун деп калдым. Десем эле чоң кылып жарнама жазып коюптур. Оңгорбай Өзбек Республикасынын кызмат көрсөткөн артисти Оңгорбай Оролбаев менен Кыргызстандан келген Рахматулла Козгеев айтышат деп. Мына тамаша, Оңгорбай деген ким экен деп чоочуп калдым. Залдан издеп жүрөм, Оңгорбай деген ким деп. Домбуразымда сүйөп коюп отурган экен, турганы деле бирдей, отурганы деле бирдей бийик экен. Анан барып саламдашып, Оңгорбай эке деген сизби? Десем, мен кой деди. Мен Рахматулла деген акынмын, экөөбүз айтышка чыгат экенбиз. Кичине пландаштырып сүйлөшүп алсак. Сиз кандай ырдайсыз, мен кандай ырдайм. Эми эл астына чыкканда кичине пландаштырып койсок болбойт го десем, көзүң бакырайып коёндай коркак жигит экенсиң. Мага не келдиң? Аузуңан кирген айта бермейсиңби деди. Ой окуя айтканыма сураганымда бушайман жеп анан сахнага чыктык. Чыксам дүңкүлдөгөн киши экен, бийик. Башта деп калды. Журалюк деген микрофон коюп койду. Ар жака жылдырат, бер жака жылды, бир эле микрофон, аягы бирөө, башында жылып турат экен. Анан микрофон мен жака жылдырат, мен ал жака жылдырам, ал мен жака жылдырат. Анан микрофонго айттым. Кыргызда улуудан мурда ат бастырбайт. Улуудан мурда тамакка кол салбайбыз. Сиз менден 5 жаш улуу экенсиз, Оңгорбай эке, сиз баштай бериңиз дедим. Солаймы деди. Алып туруп эле баштап жүрөйт атаң көрүп. Колда бир чоң экен, домбуразда үндү экен домбурада. Ура кезегиңди бере салдың, март окшайсың. Акын деди байкап турсам, шарт окшайсың. Басыңдан ала таулай калпак тура, бирок атыңдын Рахматулла дейди, сарт окшайсың. Деле кетти. Элдин баары күлүп атат, дуулдап кол чабылып атат, кыйкырык кол чабуулар. Эсим о, эмне дешим билбейм. Баягы жерден бир топ кошен ырдады, кымызың барбы кыргызым, кызың барбы кыргызым деп жатат. Элдин баары күлүп атат. Дүпүлдөтүп бар, анан токтоду. Токтогондан анан мен Ашкемдин ордуна салып элге түшүнүктүүрөөк болсун деп жайыраак шашпай ырдадым. Оңгорбай эке, мен дагы сизди сыйлап турам улуу деп. Өңүңө карап мен турсам, өңүң сары көзүң көк. Ушул акеңиз оруска коңшу көп болгон, сиздин шешеңизден шегим көп. Десем эле ордунан тура калып колун кайчылап, болду, айтыш токтоду деп калды. Анан мен дармарагын улап ырдап кеттим. Эми өзбек туугандарга кичине жагып ырдаш керек, саясат жөнүндө деп салават ырдап. Түпкү тегим атам бир, бисмилла деп иш баштап, өзбек кыргыз балдары о мийин деген батам бир.
Asmandan тиген күнім бір, сөйлеп тұрсам түшінім, таржымасы тілім бір. Башқазым башқа қойын башиып келген дінім бір. Алладан үміт чоң тілеп, ерте сар айтқан азан бір. Ошаға зывот жаққан оқ аташ бір қазан бір. Бар берекет тапқын деп бақылдашқан базар бір. Ичер су көрер күн білсіңа, өзбек қырғыз балдары бара тұрған мазар бір. Деп ұрдасам, атаңғы рахмат деп, астында отырған чоң ақсақалдар сақалын садап күліп қалышты. Оңғырбай көкөз шығып кеттік. Ошенті Оңғырбай екемен айтышқам, күпілдеген кішекен, кейін танышып болып та жүрдік. Шындай болған да. Жақсы, мына көрбейсіз бе? Мына тұрдық қанжа. Қандай бір елдік өнердің ішінде айрықша айтыш өнері, бұл ата-бабалардан келе атқан ұшыл ұлы салтта бір біздің жаштарыбыз талим тәрбие алып, үйреніп қала тұрған жағдайлар көп та. Ошо залқарларын чындай эле ашыралы, Туғанбай, Тайырбек төкмө, эстекебизди мына азыркынын алып биздин ушу самыкелердин жанында жүрүп мына көп эле байкадык. Мына балдардан чыксын ылайым. Эми мына көрсөтүү деле билинбей соңуна жакындап калды окшойт. Мына биздин тайыбызды дагы бир чаптырып алалы. Чаптырып алалы. Кештең ар таңда боздоп сайрап, азғырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрчүң алма бакте, болжоп сайрап. Ал бактаң адашып бүгүм калган, ар шактаң алмадай сүйүм калган. Ал сүйім бұлбұлға айланған бұ, ашығын издегені. Үріл таңдан. Қойын қарыптың бұп қалбай артымдан, тоқ өткөніндің арыттың. Таманы түшті жыртылып бұтыңа киген чарықтың, қарапайым емеспін қай беремен анықмын. Айтқаным ұқпай жүр челеңе мерген қандайсың, саға менен елігімді таныттым. Тілекті берсе жаратқан қайрылып жүзін көрбөсің, алыста қалған қалықтың. Қартайғанша құтылбай қарып жаным сенделді, талайдан бері қожа жаш тартпадың менден жеңгелді. Талайыңа тұшқысын ұшытырған жерлерді қайрылып жүзін көрбегіна тіге қайғырып қалған елдердің. Берген болмой құрып қал, асқадан түшпей тұрып қал, чөп сарғайып күз болсын, таманың алды түз болсын. Тұрып қал мерген асқада туғанға қиын іш болсын, қайырлат тұрған жағыңа қарағай шықсын, бұтақтап қалғын мерген асқада қара ташты құшақты. Толғыны тұрған жағыңа долыны шықсын бұтақтап, тосылсын ет жаның асқада мерген бозырғын ташты құшақтап. Қалқын көчім келгендің тегерек сазға қонғындың, азғана сенің туғаның алдыңғы сазға толғынды. Елдер ұста жиғанда, қарағай қырқып қиғанда, түшіріп мерген алмақан аракетті қылғанда, шатың сынып қирасын, атаң менен енеңіз көзінің жашын тыйбасын. Қадырлас жаның Зулайқа қайғырып бозды бұйласын, арбір қылған ішіңен ешбір даба қылмасын. Асқада тұрып сарғайып армандан өсін бір башын. Хандан айла табалбай үстіңден арқан салғанда, қараңғылықты көрсін түш албай қайғырған мерген арманда. Арқан салса жетпесін, қожа жаш қачан өлөт деп жорайланып кетпесін, тұрған жерің зо болсын. Қарға құзғын чоғылып қачан өлөт мерген деп қадимкидей жо болсын. Ақыры маған асылып асқа таш болды қонышың. Сөгің таштан құрасын, елің көчіп келгенден ешбір айла қылмасын. Ақыры жадап туғаның бойыңды ташта мергенде ағайының чуласын. Жерге түшпей асылып асқада қалсын, бір башын қалап алған Зулайқа қараны башқа салынып, мен қантенде бұйласын. Алдым бұ мергенге кімдің алып келдім башыңа ажал күндің өлімді.
кезекте sen meni surasan berбей кураттың аламаш текетеңимди. Кайыр кош мерген эсен бол, кайгы тартып кесел бол. Мен айтып болдум кебимди. Абдал чыгармачылыгы ийгилик болсун Улукбек. Дайыма ушул баягы өнөр сыйлаган, өнөрдү баккан инсан эч качан кор болбойт дейт. Бул өнөр биздин ата бабалардан келген өнөр. Бул өнөр тек кылымдарды картып келген өнөр. Ошол өнөрдү күндө жашартып, колуңдан комуз түшпөй, чыгармачыл бийиктиктерди багынтып жүрө бер. Урматтуу телекөрөрмандар, сиздер бүгүнкү ушул көрсөтүүбүздө таланттуу дастанчы, ырчы, келечекте акын да болуп кетчү биздин көп кырдуу талант Улукбек Кулжачаров менен Маекти жана анын аткарган чыгармаларына күбөдөр болдуңуздар. Ушуну менен Ак таңдай телекөрсөтүү соңуна чыкты. Аман туруңуздар.